Бүгүнкү тема тиреотоксикоз. Тиреотоксикоз бул калкан сымал безинин гормондорду ашыкча бөлүп чыгаруусунун натыйжасында ошол ашыкча гормондордун организмге терс таасир тийгизүүсү. Биринчи кезекте жүрөк кан тамыр системасына, анан нерв системасына, тамак сиңирүү органдарына жана бүт организмге убакыт өтүшү менен катуураак таасир этип баштайт. Алгачкы белгилерин айта кетейин. Биринчи кезекте жүрөктүн тез согуусу, уйкунун начарлоосу, колдун гана эмес бүт дененин титирөөсү. Анан ичтин оорусу бул албетте тамак сиңирүү системасында көйгөйгө эмес, дал ушул гормондордун ашыкча бөлүп чыгаруусунун натыйжасында адамдын табакка болгон табити күчтүү болот, бирок аза берет. Булчуңдар алсыз болот, кызыйт, тердейт, тырнактар сынышы мүмкүн, чач түшүшү мүмкүн. Мындан башка да көп белгилери бар, бирок алгачкы таасирдүү белгилер ушулар болот. Албетте диагноз коюу үчүн биринчи кезекте калкан сымал безди УЗИ кылдырыш керек болот. Анан бир катар гормоналдык анализдер тапшырылат. Ошол катары ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, антителак ТПО, антителак ТГ деген гормондорго биринчи кезекте анализ тапшырылат. Анан ошол анализдерди жана УЗИнин жыйынтыгын эндокринолог врачка алып барсаңыз, сизге зарыл болсо хирургка жөнөтүшү мүмкүн. Себеби калкан сымал бездин өлчөмү нормадан бир кыйла ашык болсо, анда хирургиялык жол менен калкан сымал безди алып салуу сунушу берилет. Эгерде норманын чегинде болгону гормондордо гана бузулуу болсо, анда ошол гормондорду азайта турган дары сунушталат. Өз алдыңызга эч качан өзүңүзгө диагноз кое албайсыз. Болгону менен сизге өзүңүздөн күмөн санап аткан болсоңуз, өйдөдөгү белгилер боюнча кимге барышыңыз керек экендигине багыт берип коюу максатында гана ошол белгилерди сизге айтып өттүм.